Өзіңізге маалым болгондой, ушу мыйзамдын долбоору коомдук талкууда жүргөн маалында, андан кийин жогорку кеңешке келгенден бери бир топ жанагы кайчы пикирлер, коомдук жарандык коом тарабынан дагы терс ойлор айтылып келет. Ошолорду эске алуу менен бул жакта жогорку кеңеште биринчи окууда отурганда биз жакшы катуу талкуу кылганбыз. Андан кийин мына бир нече биздин коллегаларыбыз, депутаттар, мен урматтаган, сыйлаган Динара Ашимовна, Бекешев Дастан Талабаевич, Атамбаев, Кожогулова, мен, Носис Сүйін Абдуллаевич, бардыңыздар берип атасыздар, бердик. Эми ушул жерде мындай бир жагдай болуп атат да. Эки юрист болсо, 3 ой дегендейчи. Чыныгы, могу жерде азыр юриспруденциянын жанагысындагы теориясындагы бир мындай кичине талаш жагдайчы жанагы жер бар да. Буну эми могу жерде отурган назордук орган болгон башкы прокуратуранын өкүлү Үмүткан Нургазиевна деле, Ички иштер министрлиги Эркебек Жумабекович, Орозбек Кадырбековичтер да баары байкап турат да. Могу жерде чечимди кабыл ала турган сиздер менен биз, могу жерде отурган депутаттар да. Эмне үчүн дегенде, могу берген сунуштардын баардыгы туура, кабыл алыш керек. Бирок бул жерден бир нерсени эске алышыбыз керек да. Ушунун концепциясына кабыл алышыбыз керек. Мен мыйзамды мыйзам үчүн эле деп эмес, мыйзам иштей турган болуш керек да. Эмне үчүн дегенде, бул өкмөттүн Акылбек Үсөнбековичтин жана демилгеси менен алып келген мыйзамдын концепциясында биз интернет мейкиндеги анык эмес жалган маалыматтарды жайылтууга жол бербеген жактардын жоопкерчилигин карап чыгышыбыз керек эле. Биринчиден. Экинчиден, ушуну жайылтууга, маалыматтарды жайылтууга тыюу салуу болчу да. Бул концепциясы. Ушунун ичинде биз мыйзамды эки жаатка бөлүшүбүз керек эле да. Биринчиси бул жекече жак, жарандар менен жарандардын ортосундагы болгон. Экинчи жаат бул мамлекет менен жарандык же мамлекеттик кызматкер менен жеке жарандардын ортосундагы болгон. Ошонун негизинде же болбосо мындай айтканда гражданско-правовые и административно-правовые отношения и отношения между государством и обществом дегендечи. Бул жерден биз бир нече жанагы өзгөртүү түзөтүүлөрдү берип атабыз, бирок бир нерсени жагдайды сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп койт элем да. Эмне үчүн дегенде, могу жерде карасаңыздар, жанагы ыйгарым укуктар боюнчачы, соттун ыйгарым укуктары, андан кийинки ички иштер органдарынын укуктарын карай турган болсок, биз могу жерде 107 прим 1 деп туруп, биринчи 454 берененин биринчи беренесине киргизип атабыз. Бул туура эле. А могу жерден ички органдарынын жана ыйгарым укуктарын карай турган болсок, 456 берене. Ушуну эле биз жана 107 прим 1 деп туруп ашыкча берип коюп атабыз да. Эмне үчүн дегенде, ушул эле беренеде 456 беренеде ыйгарым укуктарын ички иштер органдарын толук көрсөтүлгөн да. Биз буну киргизбесек деле, бул мыйзам менен өздөрүнүн протоколдорун түзүп, ишмердүүлүгүн жеке жааттардыкын алып барып келишкен. А бул жерде биз сот органдарына беришибиз керек. И ушул жердин жанагысында могу 41 берене не кантып кетишибиз керек эле да. Эмне үчүн дегенде, иштин белгилүү бир түрүн токтотуу, объекти анын же башка абалына келтирүү, объекти же болбосо анын бөлүгүн бузуу, демонтаждоо деген жерге 41 беренеге киргизип кетип, андан кийин ого соттун ыйгарым укуктарынан кийин ого айыппулдар менен макулбуз. О 41 берене. Иштин бир түрүн токтотуу, объекттин анын башка абалына келтирүү, объект же болбосо анын бөлүгүн бузуу, демонтаждоо деген жерлерине караштырып койсок, ошондо туура болуп, могу мин культуранын жанагысы эмне үчүн дегенде, Орозбек Кадырбекович буга чейин өзүнүн маалыматында да, баяндамасында да берген да, бардыгын жанагыларды корутундуларды мин культура берет депчи. Эмне үчүн дегенде, мин культура жанагы карай турган болсок, мин культура жөнүндө эч бир жанагы беренелерде камтылбай калыптыр да. Буга эмне дейсиз? Орозбек Кадырбекович. Урматтуу Алишер Ташбаевич,
Биринчи концепция боюнча Минкультура ыйгармыктуу орган болчу. Азыр Минкультура такыр бул жерден ыйгармыктуу органдардын катарына чыкты. 454 сот кароочу беренелерге 107 эскертүү бир кирди жана 456 ички иштер органдары карай турган. Ал эми мыйзамдын концепциясы бул интернеттин тармагында же интернет сайтта баракчадагы адамдардын ар намысын, кадыр баркын коргоо болчу да. Ыйгармыктуу орган менен бир гана ыйгармыктуу орган алмашты. Айыппулдар 20 миңге түшүрүлдү. Ал эми сиз жанагы 141 беренени айтып аткан, өзүңүз жана окугандай деле ал демонтаж, снос. Бул мындайча айтканда курулуш объектилерине бир физикалык жагдайларга тийиштүү да. Анан анык эмес мына комитеттин корутундусунда деле анык эмес маалыматтарды мыйзамдын ошол мына 3-чү беренесинде көрсөтүлгөн дегендей, ал сот анын өзүнүн чечиминде деле ошол беренени кошуп кетиши мүмкүн. Бирок алга чейин деле эгер соттук процесс бир 10 күндөн баштап 2-3 айга чейин созулуп калса ал тура бербейт да. Ага чейин жаран бул баягы анык эмес маалыматтар коргоонун мыйзамдын алкагында да кайрыла алат. Ага чейин алып өчүрбөсө анда сот өзүнүн чечимине ошону кошуп кетет да. Ошондо кандай болуп калат? Азыркы күндө биз Минкультура концепциясынан чыгып кеттикпи? Концепциясынан чыккан жок. Концепция бул ошол адамдардын кадыр баркын, ар намысын коргоо болчу. Ошол эле жана соттордун ыйгарым укуктарына карай турган болсок, ошол эле жанагысын карасаңыз, биринчи бөлүмүн карай турган болсом, биринчи бөлүмүн карасаңыз, настоящего кодекса, по которому протокол о правонарушениях составляется органом внутренних дел деп туруп эле биринчи пункту менен көрсөтүлгөндө и так элечи. Урматтуу Алишер Исмаилович, 454-тө сот тарабынан каралып, жаза чараларды көрүүчү беренелер каралган да. Бул сотко качан жеке жана юридикалык жактар каралганда. Ал эми 456-да ички иштер органдары карап, жаза чараларды көрө турган. Ал эми ага кошумчага жана 102-чи абзацка кирип атканы бул ички иштер органдары укук бузуулар боюнча протоколдорду түзөт жана соттун кароосуна жибере турган механизм менен аныкталып атат да. Мамлекетке доо кетип кала турган болсо, же болбосо ошол эле министр дейбизби жана башка мамлекеттик кызматкерлерге кетип кала турган болсо, анда ким жанагысын чыгарат? Бул жерде мыйзам долбоорунда адамдын деп эле турат, жеке жактын. Мамлекеттик органдар булар юридикалык жактар да. Ошон үчүн бул жеке адамдарга эле таанымал. Мисалы, өткөнкү баягы мугалимдин окуясында деле 1000 сом айып салынып калып атпайбы? Анан кайра көпчүлүк эл комментарийде айтып атат, эми оны 100 000 салыш керек эле, наказывать этиш керек эле дейт. А мына мыйзам ошол да өзү, ошону жөнгө сала турган мыйзамда өзүчү, вот ошондой окуяларга багытталган да. Бирок ошол жерде жана 457-ге жана примим деп туруп, 4-чү пункт менен ошол жерде Минкультураны да киргизип кетсек болмок да. Эмне үчүн дегенде, могу жерине биринчи пункту менен биз ыйгарым укукту сот өзү соттор ушул кодекстин төмөнкү берелерине каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана жаза чараларын көрөт деп туруп биринчи пункту менен МВД, экинчи пункту менен улуттук коопсуздук кызматына берип атат, үчүнчү пункт менен койгоо чөйрөсүндө, то есть экология жана жаатында, техникалык көзөмөл жаатында берип атат. А ушул жерде мамлекетке же болбосо кандайдыр бир жагдайларда жеке жаат эмес болуп калганда, бирок Минкультура бериш керек эле да. Ошон үчүн ал жерде 4-чү пункту менен укук бузуулар жөнүндө протоколдор жалпыга маалымдоо каражаттарын чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдар тарабынан түзүлгөн ушул кодекстин 107-1 беренеси боюнча деп жанагыл койгондо Минкультурада кирип калмак да. Культура жагында. Эмне үчүн дегенде биз бул жерде бөлүшүбүз керек да, жеке жаат эмес, бул интернет булактары менен болуп атпайбы? Маалыматтарды жайылтуу, интернет мейкиндиги. Шырспач, Маданият жана маалымат министрлиги ансыз деле маалыматты мониторинг кылуу боюнча жана анык эмес жалган маалыматты коргонуу боюнча мыйзам боюнча иш алып барып келишет буга чейинчи. Бул жерде жана башынан концептуалдуу айтылгандай эле адамдын ар намысы жана адам арыз берген учурда гана келип чыгуучу укуктук мамилелер да. Ошондуктан көпчүлүк депутаттардын сунушу менен Минкультурадан алып МВДга ички иштер министрлигине берүү болгон. Ал эми комитеттин корутуусуна ошол жоболор киргизилген да.
Жоқ, туура айтып атасыз. Мен аны деле карап чыктым. Ушул эле жана сиз айтып аткан 101-23 август 21 жылдан анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө. Бул жерде анык эмес. Маалыматтар жөнүндө өзүнүн ишмердүүлүгүн мен культура алып барат. А бул жакта адамдын укугуна, адамга жана берки мамлекетке доо кетсе деп атабыз. То есть бул жерде доо кетүү жөнүндө болуп атпайбы? Шертишбаевич, бул адамдын да мамлекет деген органдар юридикалык жак формасында мамилелерге чыгат. Ал эми Ички иштер министрлигиге берген, анын үстүгө Маданият маалымат министрлиги де буга чейин деле айтылды да, штат жетишпейт, тиги болбойт. Ал эми Ички иштер министрлиги практикада жана ар бир райондо өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Бүгүнкүдөй баягы укук бузуулар боюнча эрежеге салынган практикасы бар. Ошондуктан көпчүлүк депутаттардын сунушу менен биз деле ошол туура деп ойлойбуз да. Эми туура деп беркалабыз, туура эле бул жагынан. Бирок моундай жанагы менен алып барсакчы, эртеңки күндө биз ички иштер органдарын бүт моундай жанагылар менен жумуштар көбөйөт да булардачы. Жумуштан чыкпай калат. И так эле буларда тергөөдө кишилер жетпей атат. Кошумча нагрузка болот могул жерденчи. Эми көп деле бул эми эреже баягы бүгүнкү күндө Алишер практика бар да, эми бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар. Анан эгер нагрузка ушунчалык көп болсо, анан балким Ички иштер министрлиги дагы өзүнүн сунушу менен кайрылар кийин. Жок, бул жерден биз жанагы адамдын жанагы кадыр баркына, жана турпатына, жана башкаларына доо кеткенди, анан кийин могу жалган маалымат менен экөөсүн бөлүп алышыбыз керек болчу да. А бул жерде бардыгын силер бир жанагы менен алып келип карап туруп, ыйгарым укуктарды бир аз биз могу жерде туура эмес берип кылып коет да. Буну мен тарых үчүн, стенограмма үчүн айтып койдум да. Рахмат.